Урматтуу студенттер, түтүк ичине жылуу иштетүү аппаратын иштетүү иреттүүлүгү. Бул жабдыкты билесиздер, биз компьютер аркылуу башкарабыз, ошондуктан бизге USB портко биз шнур кошобуз, анан экинчи учун албетте компьютер кошобуз. Компьютерде биз баарыңыздар көрсөңүздөр болот, бул жактан азыр программаны тандайбыз. Алдыки HT31 Tubular Heat Exchange деп турат, ошону басабыз. Anfield'te bizde төмөнкүдөй эки эме чыгат. Counter current operation жана co-current. Counter current деген бул карама каршы багыттуу дегенди түшүндүрөт. Co-current дегенди бир багыттуу дегенди түшүндүрөт. Биз мурдакы видеодо айтып өткөнбүз, циркуляциянын карама каршы багыттуусу жана бир багыттуусун түшүндүргөнбүз. Азыр мына карама каршы багыттууну жүктөйбүз. Программабыз иштеп баштаган учурда автомат менен жабдык менен компьютердин ортосуна байланыш түзүлгөндө бизде мынакей бул жакта экөөнүн ортосуна байланыш түзүлдү, баардыгы жакшы, окей деп чыгат. Мына биздин HT31 жумушчу блогубуз. Эми компьютерден туташтырдык. Жандыруу баскычын басабыз. Жандыруу баскычын башыбыз керек. Жанган абалга келди. Так, эми түзөтүбүз биздин командаларыбызды кабыл алат. Музак сууну айтканбыз биз мурдакы видеодо. Аны деген биз түтүк аркылуу, жогоруда көргөн түтүк аркылуу туташтырабыз дагы, бул түтүктүн кранды албетте өзүбүз ачабыз. Ачабыз дагы, бул клапан автомат түрдө системага сууну өзү берип башташ керек. Иштөөдөн мурда албетте ысык суунун танкындагы суунун деңгээлин карашыбыз керек, жана ошондой эле насостун туташуучу эмелерин баардыгы туура турганын карайбыз. Эми компьютерлук программага киребиз, албетте. Биринчи деген сөзсүз Power On баскычын басабыз. Power On баскычын басканда мына көрдүңүздөр, мурда бул күйбөлүк болчу, мынакей күйүп азыр запуска даярмын деп турат. Так, андан кийин биз музак суунун агымын жөндөш үчүн, кранды ачыш үчүн бул жакка 100 деген жазууну жазабыз. 100 деген жазууну жазганда автомат түрдө музак суунун кирүүсүн регулировкалайт. Мындан сырткары ысыткычты ысытуу үчүн могул жерде хитер деген баскычыбыз бар, мынакей. Хитерге кирип биз канча градус Цельсийге чейин ысытабыз. Бул жакта ошону койсок болот, мынакей мисалы 45 градус болсо, албетте азыр оффто турат, ошон үчүн ысыткыч өчүп турат. Автоматка коюп apply окей десек, мына биздин ысыткыч иштеп баштады, көрдүңүздөр. Isıtkıç özü işlep hazır. Üstündeki termosensor bolsa, bunun temperaturaсын 45 градуска чейин регулировка кылат. Азыр бизде насос иштеген жок, мынакей көрсөңүздөр болот, мынакей насостун эмеси эч нерсе айланган жок. Себеби дегенде биз ысык суунун ылдамдыгын аны мына бул жактан hot flow дегенде регулировка кылышыбыз керек, Ысык суунун агымын бул жактан беребиз. Мынакей автоматтык режимге коебуз. 3 литр эмес, мисалы 2 литр минутта дейлик. Apply десек, мынакей көрдүңүздөр, ысык суунун агымы 2 литр минутка азыр регулировка кылат. Муну иштеп атканын салыштырып койсок болот, мынакей айлануу жүрүп жатат, Көрдүңүздөрбү? Демек, азыр бизде карама каршы багыттуу абалда иштеп атат. Насос суюктукту берип, музак суунун агымына карама каршы багытта ысык сууну бизге берет. Жана ушундай эле бир багытты кулай турган болсо, кайра процесс учурундагы баардык температуралар көрдүңүздөрбү? Өзгөрүп баштайт, Мисалы, музак ысык суунун кирип аткан температурасы азыр көтөрүлүп атат. Чыгып аткан температурасы албетте ага караганда салыштырмалуу төмөнүрөөк болуш керек, Жана ошондой эле биз процесстин аягында кайра эле бул жактан файлга кирип, документтерди сактасак болот. Жана ошондой эле жаңы эксперимент жүктөйбүз деп, мисалы, процессти токтотуп, баягы бир багыттууну иштетсек болот. Жабдыктын автоматтык башкаруу системасы ушул жакта. Мындан сырткары биз бул жакка данныйлардын баарын бул таблицага чогултуп алсак болот. Компьютер өзү автомат түрдө чогулуп берет. Датчиктердин өзгөрүүсүн бул жактан көрүп турсак болот, кандай өзгөрүп атат, кайсы датчик кандай турай берип атат. Жана мындан сырткары булардын диаграмма түрүндө көрүнүшүндө көрсөк болот, өзгөрүп тургандыгын. Жалпы жумушчу окного келебиз. Мунун баардыгын тең бизге өлчөө учурунда керектелет. Анан бул жактан өлчөлөрүбүздү алып туруп, иш жүргүзүндө эсептөөлөрдү жүргүзөбүз.